17 жаштагы кыз көйнөк алып бер дейт. Көйнөк алып бер дейт апасына, апасы келип кожоюна күйөөсүнө айтат. Кызыбыз ушундай көйнөк кийгиси келип атыптыр, алып бериңиз деп. Буга чейин жакшы жашап келген, 17 жашка чыккандан кийин айтып атат. Атасы жок, кичине акча болсун деп артка түрттү. Апасы келип айтты, баягы ордун алган жок, алып бер деген көйнөгү. Кыз дагы бир канча күн өткөндөн кийин апасына айтты, апасы күйөөсүнө айтты. Дагы кичине күтө турсун, акча болгондо беребиз, алып беребиз ошол нерсесин. Дагы убакыт өттү, дагы айтты, үчүнчү жолду алып берди. Урматтуу мекендешим, эмне үчүн 17 жашта, эмне үчүн көйнөктү артка сүрдү алып берүүнү? Себеби эртең жакында 3-4 жыл ал күйөөгө чыгат. Күйөөгө чыккан учурда бирде бар болот, бирде жок болот, жаңы жашоо башталган учуру, атасы бул жерде 20 жылдык тажрыйбасы, 20 жылдык бизнеси, 20 жылдык акчасына кеңири алып берип коюшу мүмкүн эле. А бул жердеги балачы, эми жашоо башталды, көйнөк алып бер дейт, буну алып бер дейт, аны алып бер дейт, алып бере албай калса, эмне болот? Ошондуктан урматтуу эже карындаштарым, аял үчүн эң чоң бакыт баласын кучагына кучактап турган учуру мындан өткөн бакыт жок. Эң чоң бакыт кылып Кудай Таала күйөөнү берди. Күйөөгө кошуп перзентти берди. Эми мындан башка нени каалайт? Сизге эч кандай психологдун, эч кандай неменин кереги жок. Сиз деген бардык нерсе алдыңызда. Кадырын билиңиз.